Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасы 29 августта эсептик ченди 14% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2022 жылдын 30 августунан тартып күчүнө кирет. Геосаясий белгисиз менен биргеликте дүйнөлүк инфляциянын жогорку деңгээлде сакталышы Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө таасирин тийгизген олуттуу фактор бойдон калууда. Мындай шарттарда Улуттук банк экономикадагы инфляциялык процесстерди чектөөгө жана тышкы экономикалык чөйрөдөгү тобокелдиктердин таасирин азайтууга багытталган акча кредит саясатын улантууда. 2022 жылдын август айында инфляция 15,4% түздү. Июль айында бул көрсөткүч 13,8% түзгөн. 2022 жылдын жай айларында сезондук дефляциянын болбошу сакталып турган инфляциялык басымдын негизги көрсөткүчү болду. Ошол эле учурда дүйнөлүк товардык чийки зат рыноктарында жаңы соода-экономикалык байланыштарга дүйнөлүк экономиканын ыңгайлашуусунан жана турукташуусунан улам 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында инфляциялык процесстердин басаңдашы күтүлөт. Ошондой эле инфляциянын басаңдашына Улуттук банктын жүргүзгөн акча кредит саясаты жана өлкөдө инфляцияны турукташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин ишке ашыра турган чаралары да олуттуу салымын кошот. Кыргызстанда экономикалык жигердүүлүк ички талаптын туруктуу калыбына келиши менен байланыштуу болду. 2022 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүш арымы 7,7% түздү. Кумтор алтын кениз казып алуу ишканаларын эске албаганда 4,7%. Мында кыйла көбүрөөк өсүштү өнөр жай тармагы, кызмат көрсөтүү чөйрөсү жана айыл чарба тармагы көрсөткөн. Кредиттерди берүүнүн өсүшү жана акча которууларынын өсүшү ички керектөөнүн жогорулашына кошумча таасир тийгизди. Улуттук банк тышкы жана ички экономикалык чөйрөнүн өнүгүү шарттарын эске алуу менен эсептик чен өлчөмүн 14% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Улуттук банк инфляциялык тобокелдиктер жеңилдегенге чейин жүргүзүп жаткан акча кредит саясатынын багытын карманат. Кандайдыр бир тобокелдиктер жаралган учурда Улуттук банк жүргүзүп жаткан монетардык саясатка өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн.